Агилаш быйыл 2-класска бармак. Бирок ага дарыгерлер тубероздук склероз деген диагноз коюп, мектепке барууга шарты жок болгондуктан үйүндө билим алууга аргасыз. Бул дартты аныктоо Кыргызстанда кыйынга турган. 3 айлык мезгилден бери баш оорусу менен кыйналып жаткан кызга Бишкекте араң диагноз коюшкан. Проживанием сопровождающий лица. Келинчегим өзү барат да. Сопровождающий кишинин жашаган турганы, бүт трансфер баягы переводчик андайымды бүт баарын кошкондо где-то 150 000 Америка Кошмо Штаттарынын доллары менен эсеп болуп атат. Эми баягы бир аз азыраак болсо тууган урук деле жардам кылып не кылмак, бирок 150 000 доллар аябай эле чоң сумма экен. Өзүм келинчегим декретте, балдарым кичинекей, жалгыз өзүмө бир аз кыйын болуп атат. Бир ай, 1,5 ай болуп калды ушул. Өзүбүз кыймылдап, не кылып баштаганын. Ар жактан бер жактан тарткылап көрдүм, бирок андай чоң акчаны тилекке каршы өзүм табыш кыйыныраак экен. Тууган урук деле жардам кылды, но андай чоң сумманы чогултуш аябай эле кыйын болуп атат. Ошого кыска убакыттын ичинде мен буларды жөнөтүшүм керек. Кыска убакыт деген кандай? 1 ай, максимум 1 айдын ичинде түшүнөм, өтө көп сумма болуп атат. Но менде башка выход жок, балдар үчүн бүт нерсеге өзүбүз даяр экенбиз. Тубероздук склероз дартын Кыргызстанда, жада калса жакынкы Казакстан өлкөлөрүндө да айыктырууга мүмкүн эмес. Агилаштын баш мээсинде шишиктер пайда болгон. Аны тез арада операция жолу менен алып салбаса, убакыттын өтүшү менен талма оорусуна алып келет. Нерв системалары бузулуп, бул дарт бөйрөккө, жүрөк жана өпкөгө да таасирин тийгизет. Турцияда өтүүчү операцияга 150 000 доллар каражат керек. Үй бүлөдө мындай мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан Агилаштын ата-энеси кайрымдуу инсандардан жардам сурайт. Кудайдан суранып отурабыз, 5 мал, 6 мал. Ушу бизге жардам берип кала турган адамдар табылып калса, ушу кыздын тагдырына кайдыгер карабай, ушул жакшы болуп кетсе экен деген эле тилек менен жашап келатабыз. Балким ушундай адамдар табылып, ушул кыз да эл катары сүйлөп мектепке барып калса деген ошо ой тилек менен жашап келатабыз азыр. 3 баланы багып жаткан ата-эне учурда батирде жашайт. Тапкан каражатына ооруп жаткан кызына кымбат баалуу дары-дармек алуу менен гана чектелип калышкан. Дары-дармекти да чет өлкөдөн буйртма менен алышат. Дарттын айынан кыздын сүйлөсү да артта калган. Операцияга Турциянын Самсун шаарындагы Медикал парк балдардын неврологиялык клиникасы макулдугун берген. Мындан улам Рахматуллаевтердин үй бүлөсү 150 000 доллар каражатты табууга кайрымдуу инсандардан жардам сурайт. Төлөмдөрдү жүргүзүүгө атайын эсеп. Россия Федерациясынан рубль аркылуу которуу үчүн Сберкассанын номери. Эл сом төлөмдөрү үчүн номер.